Assalamu алейкум, урматтуу тест кабардын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге маңдайымда турган 2 кабаттуу заңгыраган жалпы 7 бөлмөлүү 2 холу бар шаардагыдай шарттар түзүлгөн ушул заңгыраган үйдүн тез арада шашылыш түрдө сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Айланасы тосулган, жердин аянты 4,5, шаардагыдай шарттар каралып, үй чочок тапчандары жана бизнеске ылайыктуу дүкөнгө, сехке ылайыкташкан дагы жери бар. Видеонун жүрүшүндө сиздерге толук маалыматтарды беребиз. Бышкан кирпичтен салынган утупление болгон, сырткы фасадтары буюрса азыркы заман талабына ылайык житки траверти менен кооздолгон. Кайсыл жерде жайгашкан кантип барабыз, даректерин айтпайсыңбы десеңиздер, учурда биз Ош Алай негизги трассасынын боюнда Фуркат айлампасынан бир аз Алай тарапка өткөндөн кийин Алиханов көчөсүн жакшы билсеңиздер керек. Андан түз бери чыкканда асфальтты бойлоп келе бересиздер, көпүрө келет, андан өтсөңүздөр эки айрылыш жол. Оң тарапка бурулсаңыздар асфальт жол дөңсөөгө чыгат. Дөңсөөгө 15 метр эле жылганда ушул сол тарапка кирген көчө бар. Көчөнүн бурчунда ушул үй буюрса сатыкка коюлду. Камералар 4 эле бурчунда, ар бир бурчунда байкап турат. Видео наблюдение каралган достор, тетиги жерде турат. Бул жакта үйдүн ичинен дагы атайын звонок аркылуу кирип барсаңыздар болот. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кире бериш жайлары мына ушундай арка болуп тосулган. Бул жактагы коргондору дагы айланасындагы навестери, бүт бардык дубалдары дагы житки травертин болгон экен. Керек болсо эгерде гүл түбөкчөлөрдү дагы орнотуп, сонун аураны өзүңүздөргө түзүп алсаңыздар болот. Брусчатка басылган. Бул жерде септик бар, шаардагыдай шарттар каралган болгону сиздерге эми шаар тараптан колдоо болуп, газ, канализация келсе, укмуш болуп калат да. Үйдү көрдүңүздөр. Биринчи жана экинчи кабатка кондиционерлер орнотулган. Бул жакта заман талабына ылайык сонун өзгөчө проектте салынган достор. Үй негизи эки жолдун айрылыш бурчунда жайгашкандыгына байланыштуу 3 бурчтуу жер, бирок бир да жерди урдаткан эмес. Караңыздар, шарттарын сиздерге бир катар тартып көрсөтө берейин. Бул жерде болсо дагы бир нерселерди уюштуруп, сонун аураны түзсөңүздөр болот. Бул жакта болсо акылдуу печкасы орналган. Эми жүрүңүздөр, сырттагыларды эми кийинирээк көрсөтөлү. Азыр сиздерге үйдүн ички бөлмөлөрүнө тартып көрсөтөйүн. Кандай дейсиздер? Айнектери дагы панорамный терезелери камтылган. Азыр замандын талабы ушундай болуп калды. Брондолгон темир эшик аркылуу кирип баратабыз. Үйдүн ээси өзүнө да бакча каражаттарын, курулуш материалдарын эч аябастан сонун кылып ремонтторду жасап коюптур. Кире бериш жерде солго бурула турган болсоң, мына ушундай кийим илгич, өзүнчө бир кладовка каралыптыр. Сонун, мага жакты. Жакшы, мыкты идея экен, Андан кийин кана бисмилла деп бул жакты ачып кирип бара беребиз. Биринчи кабаттагы холл, биринчи кабат полный топли пол болгон. Анан кышында топли полду иштетсеңиздер, жазында буюрса мына ушундай контейнерди дагы сөзсүз түрдө кошсоңуздар болот. Бул кире бериш жайы холл. Надежный потолок болгон, люстралар илинген, кошумча лампалар бар, занавескалар тартылуу, асты ламинаттар басылган. Ушул турушу боюнча буюрса сатылат, сиздерге насип кылган болсун дейли. Жакшы, кенендиги кенен экен. Андан ары сиздер экинчи кабатка чыгып барасыздар. Экинчи кабаттын астынан баштай турган болсок, бул жагы ушундай кладовка же болбосо топли полдун негизги жүрөгү. Кир жуучу унаны ушул жерге, кир жуугуч машинаны ушул жерге жайгаштырсаңыздар дагы болот. Орду каралган. Андан кийин бул жагы мына ушундай унитаз бар жана жуунучу бурч. Кандай сонун тыпыйган, бардыгын ушул жерге баткырып коюптур. Машаллах дейли, көз тийбесин. Бул тарабы ашканасы. Мынеке. Көрүп алыңыздар туугандар. Чакан ашканасы, ашкана эмеректери атайын ушул жерге ылайыкташтырылып жасалгаланган. Раковина суулар келет. Газ плиталары бар, электр энергиясы менен дагы иштейт, вытяжкалар бар достор. Холодильниктин орду каралган. Панорамный чоң терезе, 4 көздүү, үй бүлөңүздөр менен отуруп тамактана турган жай. Бул жерге телевизордун орду каралган. Ушундай моющий обойлор чапташтырылган. Андан ары сиздер чорный ход аркылуу деп коелу, экинчи ход аркылуу сиздер бул жака чыгып келесиздер. Үйдүн артындагы укмуш пайдаланган. Кечиндеси мына ушул лампалар жанып, өзүнчө бир көрк берет.
Так, мына сиздерге ушул жерден көрсөтүп коеюнчу. Эми бут кийимим азыр сыртта калып кетиптир. Сөөрү тапчаны бар, үч очок, шашылык бышырам дей турган болсоңуздар, мангал бар экен. Анын жанында болсо дагы бир навес бар. Навестен кийин сырткы ажатканасы бар. Бул жерде мына брусчаткалар бүт четинен басылган. Жанагындай ылай деп элейбиз деп коркпойсуздар. Гүл зонасы, жашыл зонасы бул жерде. Сонун экен, жактыбы сиздерге. Үй болсо утепление болуп, мына ушундай житки траверти менен коздолгон. Өстүрмөлөр дагы бүт бардыгы эске алынган достор. Жакшы. Жүрүңүздөр эми. Башка бөлмөлөрдү көрсөтөлү. Бир четинен эле көрсөтүп атып, ушундай биринчи кабатты көрсөтүп элекпиз. Бул зал, конок бөлмөсү. Узун турасын болжол менен айта турган болсок 7,5 380. Коноктор келсе ушул бөлмөдөн тосуп узата бересиздер. Сонун классикалык ремонт болгон. Занавескалар тартылуу, люстранын өзүнчө эле бир турушу эле бир тайлык чиркиндики. Софиттер дагы жанып турат. Бардык бөлмөлөр асты ламинат болгон достор. Акыркы бул бөлмөгө кире турган болсок, бул жагы чакан бөлмө. Вытычкалар эске алынган. Бул жерде улгайган ата-энелериңиздер боло турган болсо, экинчи кабатка чыгып, жанагындай күчүн кетирбестен, ушул биринчи кабатта эле бөлмөдө жашап кирип чыгып, неберелерин карап турса жакшы деп ойлоймун. Анткени улгайган адамдар экинчи кабатка чыгып түшкөндөн эринеткен зерекет экен. Экинчи кабатка чыгалы. Темир каркастары менен тепкичтер орнотулуп, сонун болуп жасалгаланган. Кана бисмиллахиррахманиррахим деп экинчи кабатка дагы келип калдык. Бул экинчи кабаттын холу, хол аркылуу сиздер оң тарапка бурула турган болсоңуздар, бул жагы керемет. Заман талабына ылайык сонун ремонттор болгон. Жуунучу чайы. Буларды эле өзүнчө азыр бир тайлык го дейм. Жакшы. Өзүнчө Аристон көзгө раковиналары бар, буюрса суулар чыгат. Бардыгы сонун. Экинчи кабатта бир гана ушул жер топлипол, калгандарында топлипол жок. Болгону акылдуу печка аркылуу жылуулук татууланат. Контейнер бар экинчи кабатта дагы. Ремонтторун өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ушул жагынан баштай берели. Бул жагында ата-энелер уктоочу бөлмө, рабочий бөлмө деп койсок дагы болот. Каалагандай кылып өзүңүздөр пландаштырып алсаңыздар болот экен агайын туугандар. Бир катар тартып көрсөтөйүн эми. Ар бир бөлмөдө вытычка эске алыныптыр. Кирди чыкты бөлмө болуп калган. Бул жагы ата-энелер уктоочу бөлмө. Мына караңыздарчы. Жол тарапты карап турат. Анан ар биринде азыркы мода болуп аткан мына ушундай занавескалар деп коеюн, жалюзилер десем туурараак болот. Чымын-чиркейлерден оолагыраак болуш үчүн майда-майда ушундай торчолор ар бир терезе ачкычтарына орнотулган. Көчө тарапты карап турат. Жакшы, сонун. Туугандар, жагып атабы? Мага аябай жакты. Себеби бир дагы бурчту, бир дагы бөлмөнү урдаткан эмес. Өтө кылдат мамиле менен пландаган. Бул жаш балдар уктоочу бөлмө. Узун туурасы 3,3,5. Бул жагы көчө тарапты карап турат. Өзүңүздөр дагы бир катар көз жүгүртүп алыңыздар. Тетиги Алихановдон киргенде жанагы айрылыш жол көчө келет. Асфальт жол менен жогоруга чыкканда эле солго бурулган тарап бушта. Эмне дейбиз? Кийинки бөлмөнү көрөбүз, туугандар. Экинчи кабаттагы акыркы бөлмө бул ошол жаш балдар уктоочу бөлмө же жаш кыздар уктоочу бөлмө. Эки детский спальня бар. Бүт бардыгы эмеректери менен достор, сиздер көрүп турган эмеректердин бүт бардыгы калат. Өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Эс номери экран астында камтылган. Өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Машаллах дейбиз. Эмне дейбиз? Керемет. Сону салып коюптур. Азыр сыртка чыгып дагы көрсөтөбүз. Жүрүңүздөр. Жагып атабы сиздерге? Лайктан басып комментарий жазганча туруңуздар. Сырттан дарбазадан ким келген болсо, звонокту басат. Бул жерден камера аркылуу кимдер келгендигин көрүп, сиздер ушул жерден башкарып, дарбазаны ачып койсоңуздар дагы болот. Ошол сары таш, мрамор таштар басылган.
Эми бул жер дагы өзгөчө. Элестетиңиздер, гүл түбөктөрдү жайнатып, бул заборду гүлгө толтура турган болсоңуздар, укмуш көрүнөт го. Чиркиндики. Бул өзүнчө эле бир панорамага чыгып баратабыз. Тепкич аркылуу, бетон тепкич. Бул жагын сиздер көчө тарапты ачып эле дүкөн ачып алсаңыздар болот, цех ачып алсаңыздар болот, же жөн эле эс ала турган жер кылып алсаңыздар дагы болот. Бул жагында пеналар чачылган, жарыктар орнотулган. Ошол сөрү тапчанды ушул жака дагы уюштуруп коюп, айланага көз чаптырып, шашылыкты бышырып, эс алганча жашаганга не жетсин. Туурабы туугандар? Үй кандай экен? Дерзкий көрүнүп атабы? Бул жакта болсо атайын суу кампа бар. Канча тонналык экенин билбедим, бир 2 тонна болсо керек. Мынакей. Стяжка болгон, плита басылган, баса биринчи кабат, экинчи кабаттын ортолугу дагы плита басылган. Эми жүрүңүздөр үйдүн артына өтүп, жанагы 3 очок тапчандарды жеринен көрөлү. Кандай дейсиздер? Бул жакта үйдү жылуулук менен камсыз кылган акылдуу меш дагы бар достор, мынакей. Акылдуу меш буюрса үйүңүздү жылуулук менен камсыз кылат. Ойбой. Бардык сонун шарттар каралыптыр да. Шарттар каралыптыр. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Үйдүн артына дагы өтүп алдык. Буюрса мунулорду жандырсаң сонун көрккө бөлөйт. Келесиз, жашайсыз, болду. Мынакей туугандар. Сыртка жатканасы. Бул сыртка чыгып кетесиң. Мынакей. Фуркаттыктар уже билип калдыңыздар, Түнкү жарыктандыруулар, интернет кабелдери бүт бардыгы бар. Бул жактан подъемдон түшкөндө, ал эми Алихановго кирип келатканда, көпүрөдөн өтүп эле ушул бурчтагы үйгө келе бересиздер, кайын туугандар. Сонун. Могу жерлери эле жакты да магачы. Сонун эс ала турган, жакшылыктарыңыздарга буйруса кызмат кылсын дейли. Үйдүн эси өтө пухта, өтө сапатка баа берген жан экен. Жандырып койдук. Насип кылган болсун, документтери таза, сразу сиздерге өткөрүлүп берилет. Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Эсин номер экран астына камтылуу, чалып байланышып келе бересиздер. Мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын, асфальт жолго жакын. 1 мүнөткө калбай асфальт жолго чыгып барасыздар. Ошол эми толук маалыматты ээсине чалып алып аласыздар. Болушунча обзор кылып көрсөткөнгө аракет кылдым. Сак саламатта көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бардыгыбызга буйрусын. Амин, амин, амин.